Salam dostlar, быйыл сезон бүттү. Жумушка тапшырган эмки жылдан тапшырсаңар болот, где-то январь, февраль, март айларында. Азыр келгендер болот, ток алар эми канча бир ай иштеп же 15 күн иштеп кайра стройкага жумушка чыгып кетсе болуп жатат. Ошо мына элдер иштеп жатат стройкада. Барын саатына 13 фунттан алыштат. Стройкада иштегендер. Дагы башка кафе, ресторан, поварлык жумуштар бар экен. Алардын сааты 11.50 пенси болтат. Дагы кимдедир сунуш вопростор болсо, айткыла, колдон келгенче жооп берейин. Көп эле жердештер келиптир. Ал эми келип бир ай эле иштедик. Бир ай иштегенен сезон бүттү деп айтып жатат. Ноябрдын акырына бүттат деп көпчүлүк ошентип жазды мага. Азыр келсеңер болот, просто биринчи очередь ушу Англиянын кайсы шаарына болбогула биринчи очередь шаардан квартира таап алсаңар, где-то 2 аптага запас акчаңар болсо, ошо 2 аптанын ичинде өзүңөргө жумуш тапсаңар болот. Стройка, кафе, ресторан. Дагы эмне өткөндө эле ошо дворниктер керек болду эле. Дворниктер анда саатына 9 фунттан аз болуп калат эле андачы. Таксиге чыксаңар болот, Uber менен. Таксиге деле балдар иштеп, аэропортто иштеп жатат, өзүбүздүн кыргызстандыктар. Аэропортто кийин берки өздөрүнүн таксиси бар, специально. Аңа эми экзамен бериш керек. Англиядан ошо жолдордун ар бир точканы, парктардын бардыгын билиш керек. Мына бул жерде түрк туугандар чач алып иштеп жатат. Түрктөргө келсеңер деле болот, түрктөрдүн кафесине, шаурмаларына жумушу жоктор. Парикмахерскийге колуңардан келгенче ушу түрктөр алып жатат. Эми нелегально иштеп каласыңар да. Ошого достор, суроолор болсо бергиле, колдон келгенче жооп берейин.